Арбаңыздар. Бүгін мына Құдайым бұйырып, 3-ші ел күні кең жұмғал жерінде тұрабыз. Қарасаңар эми, эмне деген керемет жер. Бұл Кыргызстандын бир эле өрөнү да. Анан ошол жерден чыккан атактуу Олий атабыз, Куйручук Олий атабыздын күмбөзүнүн жанына келип турабыз. Бул жерден эмне айтайын деп атам? Мына бүгүн бизди саясатчыларыбыз башкарып турат. Ошолордун сөзүн уксаңар, жалаң Европанын окумуштууларынын, мыкты адамдарынын сөздөрүн жаттап алып, улам кайтап айтышат. Андан кийин молдолорубуз, алымдарыбыз ишенген. Алар болсо эми мүнөт дебейин, саат сайын хадистеп, арабтын сахабасы дейт, алымы дейт, пайгамбардан башкасын какшы айтат. Оозон 1 саат атайын угуп отурсаңар, бир кыргыздын улуу атасынын сөзүн сүйлөгөнүн уга элексиң да, чындыгында. Анан бүгүн мына күмбөзүндө турабыз. Калгулуу Олий атабыздын. Ушул жерде Куйручук атабыз. Куйручук атабыздын. Ушул жерде керемет эле эки эле сөзүн жазып коюшту. Балдарына рахмат. Мына бул жерге келсеңер, ургаатынын жакшысы дейт. Бул кыргыздын сөзүндө айтылат. Отко жакса күн болбойт дейт. Олжого кетсе күн болбойт дейт. Ушул жерден эле эки сап менен кыргыздын кызынын эң мыктылыгын айтылат да, чындык. Бул жерде болсо жер жаяккан жумуртка асманда учкан куш болот. Бул жерде дагы бул Олий атабыз элибизге эмне деген насаатты, 1000 жылдык, 2000 жылдык насаат айтып кеткен. Анан ушул керемет аталар, Куйручук атабыздай ар бир өрөөндө бар. Ашкандары да бар, кемдери да бар дечи, бирок эмне үчүн ушуларды айтпайбыз? Өзүн сыйлаган өсө турган эл дейт, өзүн сыйлайт дейт. Өспөй турган эл өскөнү сыйлайт дейт. Анан мен элге айтарым ошо туруп. Ошо бизди башкарып турган бийликтегилер ишенген молдо кожолорубуз каяка алып баратат бизди? Өзүбүздү сыйлатпай атат. Өзүбүздүн мындай аталарыбыздын сөзүн айттырбай атат. Ошону айтайын дедим.